Kolunuz düşürüp söylüyorsunuz. Bilese ben kolunuza da birisi de aytıp koyamam. Пожалуйста. Kolunuz düşürüp söylüyorsunuz, пожалуйста, soranız sizden. Kээ бир жактарга колумду көрсөтүп сүйлөдүн өзү да кол үчүн харам болуп калат. Мен тек гана мына колду көтөргөндө айтып атам. Далилдеп бериңиз төрага 10 мүнөттүк убактым бар, ошондо сүйлөйм деп атам. Бардык нерседен кара нерсени көрө бербегиле. Чочулабагыла көп. Sizden hiç kim çoçulagan yok. Sizden çoçulasak biz başkaça kılatırız. Izıçı çıkarabız degenlerden biz tamırından kırkıp otağız, mınanarda kırkabız. Бул жердеги көтөрүлгөн конституциялык норма жакшынын шарапаты дейт, ушу кемпирабаттын маселеси менен жаңы регламентке ээ болуп калдык. Бирок ушул жаңы регламентте 65-беренин 4-пунктунда так даана кескин түрдө жазылып турат. Эл аралык келишимдин конституциялуулугу жөнүндө конституциялык соттун корутундусу сөзсүз керек. Ким бар? Адилет министри барбы? Ким жооп берет? Урматтуу Алихан Кимсанбаевич, азыркы регламентте ошо норма бар болсо, ал мурукта да бар болчу да, Нуржигит Кадырбек эже айтып кетти. Бирок сиздер мынакей ай сайын канча эл аралык келишимдерди ратификацияны өткөрөсүңөр. Ал жерде эч кандай бүт ар бир ошондой закон келгенде Конституционный суд заключение бербейт. Анан регламентте точно так мен азыр жанында жок экен текст. Алардын мыйзамы бар, конституциялык мыйзам бар, конституционный суд боюнча. Ал жерде жазылып турат, что Конституционный суд дает заключение в случае неопределенности и при наличии обращения. Вот мен жооп ушундай. Анда сабатсыз экенсиз. Азыр дагы бирөөлөргө температура чыгып кетет бул сөздү укканда. Дагы айтам. Ар күнү эле биз мамлекеттик чек араны карап аткан жокпуз комитет. Биз келишимдерди карап атабыз. Бул жерде 65-берене мамлекеттик чек араны өзгөртүү боюнча эл аралык келишимдер жөнүндө кетип баратат сөз. Биз биринчи жолу карап атабыз мамлекеттик чек ара жөнүндө. Сиз кимсиз, өзүңүздү тааныштырсаңыз биринчи. Аяз Боетов, министр юстиции. Анда жакшылап окуңуз. Мына жерде императивдүү жазылып турат. Бул Мадумаров кабыл алган регламент эмес, жогорку кеңеш кабыл алган регламент. Экинчиден, мыйзамсыз. Азыр карап атканыбыз мыйзамсыз. 1000 жолу кыйкырап, мыйзамсыз. Азыркы карап атканыбыз мыйзамсыз. Бул заман өтөт, башка бийлик келет. Сөзсүз түрдө ушуну караганда менин чындык экендигимди, депутаттардын чындык экендигини 1000% кийин колдойт. 1000% колдойт, эсиңерде болсун. Себеп мыйзамсыз. Муну колу бутту бурап, тийиштүү чечимди кабыл алдырыш деп эсептелинет. Ошол эле 65-беренеде турат. Эгерде жогорку кеңеш эл аралык келишимди ратификациялоо жөнүндө маселени кароону кийинкиге калтыруу жөнүндө чечим кабыл алса, мындай чечим жүйөлөштүрүлүүгө тийиш. Жүйөлөштүрүлүү бул конституциянын бузулушу, Нурлан Тургунбекович. Конституциянын одоно түрдө бузулушу. Бул мына регламенттин одоно түрдө бузулушу. Муну мен эске салып коеюн. Жооптуу кишилер кийин жооп бере турган мезгили келет. Экинчиси. Алихан Кимсанбаевич, жооп берсем болобу? Бериңиз. Биринчиден мен айткандай, конституциялык соттун конституциялык мыйзамы бар. Ал жерде эрежелер белгиленип турат. Обращение болсо, алар беришет деп. Анда кайрылуу болуш керек аларга. Мен ушундай түшүнүп атам. Өкмөт кайрылат. Себеп ушу конституцияны сыйласа, конституцияны өкмөт кайрылат. Демилгечи өкмөт. Бул жерде жогорку кеңеш. Анан юстиция министрлиги негизинен өзүнүн компетенциясынын астында заключение берет. Биз ошолго гана биз беребиз. Андан тышкары чыкпайбыз. Силердики эмес. Анан конституциялык сотту мен өзүм мурункуда да иштегем бир убакытта. Ошол убакытта да мен эсимде заключенияга мындай суроолор келгенде, договорлор. Алар ар дайыма позиция ушундай болчу, в случае неопределенности при наличии обращения деген. Анда конституция менен муну мыйзамдан алып кыргытып салгы да бул беренен. Эмне жазып атасыңар? Азыр айтышып атпайбы? Эмне үчүн мыйзам кабыл алабыз деп. Ушун үчүн кабыл алабыз. Аткарылбайт. Мыйзам кабыл алгандан кийин ошонун баардыгы ушундай болот деген сөзүңөргө мен түшүнбөйм. Биздин конституцияда мыйзамда эмес жазылып турат, Камшек Кыдыршаевич. Ар бир кыргыз жараны өзүнүн эркин билдирүүгө пикирин укуктуу деп эркин билдиргендердин кайда жатканын билесиз. Анын ишенимин өзгөртүүгө басым жасоого тыюу салынат деп басым жасатып атасыңар. Популист болбогула, тигинтпегиле, кыйкырчаак, мындай кылбагыла дегендей. Ар бир жарандын укугу бар буга, конституциялык укугу бар. Кыскасы эми
7-ci беренеде Гавасай дарыясынын табигый агымына тоскоол боло турган гидросооружениялар курулбайт дейт. Мына су. Так, рахмат. Менен сиз суроолоруңузга жооп берейин. Айтып атасыз, регламент бүгүнкү ушул кемпировод келип бактысы ачылып кол коюлуп калды деп. Андай эмес. Давайте ушундай баягы кычы сөздөрдү токтоткула. Регламентти сиз кабыл алгансыз, урматтуу депутаттар менен чогуу. Убактысы келди, кол коюлду. Эч кандай бул кемпироводдун бүгүнкү, эртеңки, бүрсүгүнкү тагдырына байланыштуу эмес. Бул регламент кол коюлду, бул мындан кийин дагы иштейт. Нече атам баягы оозго келгенде оттой берген туура эмес бул. Башка бийлик келсе, жооп бересиңер деп эле коркутабыз. Урматтуу туугандар, урматтуу депутаттар, биз жоопкерчиликти алып кетип атабыз. Жоопкерчиликти мыйзамдын чегинде алып, мамлекетибиз үчүн мамлекеттин кызыкчылыгын коргоп кетип атабыз. Жана мамлекеттик кызыкчылыгын мындан ары да коргойбуз. Эч ким жоопкерчиликтен качып, же болбосо башка бийлик келсе, андай болот экен, мындай болот экен деп. Башка бийлик келсе деп коркута берип, качан сүйлөсөңүз башка бийлик келсе деп коркутасыз. Башка бийлик келгенде көрөбүз, Кудайдын пешинеге жазганын көрөбүз. Биз мыйзамдын чегинде элибиздин, журтубуздун, мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн кетип атабыз. Андан сырткары, жана ушу бардык нерселерди эле өзүңүзгө ылайык кылып эле айта бербестен, урматтуу Адаган Кимсанбаевич, сиз дагы ушу мамлекетте көп жылдан бери өмүр бою мамлекетке ушу айтып, көрүп, билип, кабыл алып келеткен адамдарсыз. Колуңуз менен иш кылбасаңыз дагы, хотя бы тилиңиз менен, оозуңуз менен, акылыңыз менен иш кылып келатасыз. Так? Эми өзүңүзгө ылайык кылып эле айта бербестен, мол туура эмес жагын айтпайсызбы? По сути айтпайсызбы? Кана айтыңыз. Кемпировод эмнеге биз жаман алмаштырып бирдик? Эмне үчүн Гавасайды биз алдык? Эмне үчүн бул жерди туура эмес алып койдук? Айтың ошо боюнча. Мен даярмын жооп бергенге. Анан жөн эле колуңузду түшүрүп сүйлөңүз. Билесиз, мен колуңузга дагы бир нерсе деп айтып коёмун. Пожалуйста. Колуңузду түшүрүп сүйлөңүз, пожалуйста, сураңыз сизден. Анан жөн эле эме кыла бербестен суроо бериңиз. Мына урматтуу депутаттар суроо берип атат. Ар ким өзүнүн оюн билдиргенге укуктуу. Билдириңиздер, айтыңыздар, жооп берейин бардыгына. Эч маселе жок. Бирөөнү тыйып аткан жокпуз. Же сен аз сүйлө, же сен көп сүйлө деген маселе жок. Баарыңыздар регламент негизинде берилип атат. Ал эми эркин билдиргендер каякта отурганын көрүп атасыз деп мага айтып атасыз. Урматтуу Адаган Кимсанбаевич, эркин билдиргендер эмес, провокаторлар. Мамлекетке дестабилизацию алып келебиз. Мамлекетте дагы ызычууга салабыз. Бийликти алабыз деп ушул именно бүгүнкү кабыл алып аткан мыйзамдын негизинде ызычуу чыгарабыз дегендерден биз тамырынан кыркып атабыз, мындан ары да кыркабыз. Бул биздин мамлекеттик кызматта отурган адамдын милдети. Мен мамлекетте улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматтын жетекчиси катары мамлекетте тополоң болбоону, тынчтыкты сактоону, стабилдикти кармап турууга милдеттүүмүн. Мен милдетимди так аткарамын. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, эгерде мамлекетибизге мындан ары дагы кимдир бирөө бүлүк салгысы келсе, бул тышкы душман болобу, ички душман болобу? Биз толук бойдон мамлекет тарабынан чара көрүүгө милдеттүүбүз. Мына ошол мамлекеттик кызматкерлер өзүнүн милдетин так аткарбай жүрүп, мамлекетибизде 3 жолу переворот болду. 3 жолу бийлик күтүүсүздөн алмашты. Мындан ары бийлигибиздин бардыгы сиздер кабыл алган мыйзамдын чегинде, конституциянын негизинде алмашканга биз шарт түзүп беребиз. Кудай буйрса. Рахмат. Рахмат, Садыр Нуркожоевич. Урматтуу президент сөз сурап атат. 6-чы микрофон. Нурлан Тургунбекович, мен 22-чи жолу таблода жазылдым эле, 50-ге секирип кетиптир да, балдар карап койсунчу компьютерде. Сиздики ардайым эле ушундай. Андай болушу мүмкүн эмес, аппарат карап коюңуздар. 5-чи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Процедуралык маселе. Процедуралык. Нурлан Тургунбекович, сиз депутаттардын абирине шек келтирген учурда тыйып коюшуңузду суранам. Регламент боюнча. Бул бир. Экинчиден, мен момунду алып көрсөтүп атканда Нурлан Тургунбекович далилдеп бериңиз деп атам. Мен сизге кайрылдым. 10 мүнөттүк фракциянын убактысы бар, мен ошондо айтам деп сүйлөп атам. Кээ бир жактарга колумду көрсөтүп сүйлөдүн өзү да кол үчүн харам болуп калат. Мен тек гана мына колду көтөргөндө айтып атам. Далилдеп бериңиз төрага, 10 мүнөттүк убактым бар, ошондо сүйлөйм деп атам мен. Бардык нерседен кара нерсени көрө бербегиле. Чочулабагыла көп. Бардык нерсе өтөт.
убактылуу. Биринчиден, урматтуу Адагай Кесенбаевич, сизден эч ким чочулаган жок. Сизден чочуласак, биз башкача кылат элек. Сизден чочулабайбыз. Сизди биз мамлекеттик ишмер катары, депутат катары сизге кайрылып атабыз. Сизден чочулагыдай сиз кимсиз? Бөжөкөсүзбү? Сизден Ошондой- чочулабайбыз. Сиз коркпоңуз. Эй, айнан. Биз сизден коркпойбуз, сиз бизден коркпойсуз. Буюрса мамлекеттик деңгээлде гана иш аткарабыз. Нурлан Тургунбекович, суроону мен сизге бердим.